Конституциянын жаңы долбоору көптөгөн талкууларга жем таштады. Айрымдары 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзам калышы керек десе, кээ бирлери сунушталып жаткан долбоорду кубаттап, президент жоопкерчиликти алсын деген пикирде. 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзамдын негизги эмесинде жоопкерчилик жок болуп атат. Башкача айтканда, ар кандай партиялар болуп атат дагы, ал жерде жоопкерчилик жок. Башкача айтканда, өкмөттүн курамын эле түзүшүп атат дагы. Андан кийин өкмөт мамлекетти кайсыл деңгээлге алып келип койду. Эмне болуп атат? Ким жоопкерчилик ала турган адам жок болуп атат. Ал эми сунушталып жаткан жаңы баш мыйзамда президент өзү жоопкерчиликти алып атат. Башкача айтканда, өкмөттү өзү жетектеп, өкмөттүн экономика боюнча, саясий багыты боюнча, укуктук багыты боюнча бардыгынын өзүнүн мойнуна кет баш менен жооп берип атканы бул жакшы көрүнүш десек болот да. Жаңы сунушталып жаткан Конституциянын долбоору кабыл алынса, президент бийлигин күчөтүп, диктатордук режим пайда болот деп шек санагандар бар. Бул боюнча юрист Болот Баятов мындай пикирде. Президентте чындыгында ушундай нерсени колоптонууга алып келишип атат. Президент бул жерде диктатор болуп калат, монстр болуп калат деп атат. Бирок мурунку 2010-жылкы баш мыйзам менен ошол менен президент диктатор болсо болот. Иш жүзүндө көрүп атабыз. 2010-жылдан баштап туруп президент өз диктатурасын өзүнө орното баштады. Башкача айтканда, каалаган депутатын, каалаган саясатчысын өзү алып барып камоого атпайбы? Ал эми бул бирок диктатор болуп атат, жоопкерчилиги жок болуп атат. Ал эми жаңы баш мыйзамда диктатор болуу, кайсыл тарапка алып барса дагы кет баш менен президент жооп берип атат. Ал эми эркин журналист Ыдырыс Исаков өлкө президенттик башкарууга өтсө деле иш жүзүндө президент жоопкерчиликти албайт деп эсептейт. Анда деле өлкө башчы жакшы иштерге автор болуп, жаман иштерге башка күнөөкөр табат дейт ал. Ыдырыс мырза башкаруу парламенттик системада калышы керек деген пикирде. Анткени бул өнүккөн өлкөлөр жашап келаткан система жана мезгил талабы. 2010-жылдан бери Кыргызстан парламенттик өлкө деп аталганы менен иш жүзүндө ал аткарыла элек. Бизге кадимкидей эле парламенттик болуш керек. Бирок парламенттик дегенде азыркыдай болбош керек. Азыркыны биз ойлоп атабыз, биз парламенттикте жашап көрдүк го, жакпады го, оңолуп кеткен жокпуз го деп атабыз. Туура, бирок биз парламенттикте жашап көрө элекпиз да. Биз парламенттикте парламенттин көйнөгүн кийип алдык, а бирок денебиз баягы президенттик бойдон кала берди да. Көшөгө артынан президент жанагы парламентти башкарганын токтоткон жок да. Механизмдер кадимкидей эскиче неформалдуу, баягы формалдуу эмес эмелер, механизмдер иштей берди да. Мына ошол токтош керек да. Аны токтотпой туруп, биз парламенттик жашоодо бир күн дагы жашабай туруп, анан парламенттик өлкө бул жаман экен деп атабыз да. Анын үчүн эреже деген бар да. Жазылган эреже, жаман эреже болсо дагы ошол эреже менен, ошол эрежеден чыкпай бир күн жашап көрөлүчү. Жок дегенде бир күн. Анан көрөлү ошонун жемишин. Ыдырыс Исаковдун кошумчалашынча, өлкөдө реформа кылуу үчүн баш мыйзамды өзгөртүүнүн кереги жок. Реформаны азыркы конституция менен деле кылса болот деген ойдо. Ал эми журналист, ютубер Адыл Акжол сунушталып жаткан баш мыйзамдын жаңы долбооруна каршы эмес. Жоопкерчилик жана аткаруу бийлиги президентке өтсө, 30 жылдан бери келаткан эски системадан арылып, өлкө өнүгүү жолуна түшмөк деп ишенет. Бирок конституциядагы өзгөртүүлөр боюнча элге жеткиликтүү маалымат жетпей жатат дейт ал. Эгерде элге маалымат толук жеткирилсе, аларда өз сунуштарын айтмак. Баш мыйзамды өзгөртүү, баш мыйзам туурасында карапайым элдердин арасында түшүнүк болбой жатат. Себеби карапайым адамдар көбүнчө бул ютубту көрүшөт. Азыр сайттарда көбүнчө маалымат иретинде текст түрүндө гана маалыматтар чыгып атат, бирок ал менен көпчүлүк адамдар таанышпай атат. Маалыматтар иретинде берилип атат телекомпаниялардан. Ал дагы элдерге бир натыйжалуу жетпей атат деп ойлойм да. Себеби элдин өзүндө түшүнүк жок болуп атат. Ошондуктан кыска форматта видео роликтерди, мисалы шайлоону мынтип шайлаш керек деген сыяктуу эле роликтер, анимациялык роликтер чыгып атпадыбы? Ошондой анимациялык роликтерди андан да бир башкача элге түшүнүктүү боло турган видео роликтерди тартып, социалдык тармактар аркылуу, телевидение аркылуу жайылса деген ойдомун. Референдумга сунушталып жаткан баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча аймактагы элдердин маалыматы барбы жана алардын пикири кандай? Ош шаарынын тургундарынан сурамжылык кылып көрдүк. Конституцияны мен соц тармактар аркылуу үстүктөн бир окуп чыктым. Ал жерде мага жакканы президенттик башкаруу болот экен. Мен түшүнүгүм боюнча президенттик башкаруу болсо милдеттеме бир адамга жүктөлөт, буга чейин бир адамга жүктөлбөй, кимге жүктөлүшү белгисиз болгон. Анда бир жаккан жери элдик курултай болот экен. Жылына бир жолу бийлик бутагында турган башчылар элди чогултуп, карапайым элдин алдында отчет берген жери жакты мага. Эми азыркыга салыштырмалуу, мисалы үчүн бир киши жооп берсе жакшы болот да, бар жаккачы. Ошо киши жооптуу болот. Эл үчүн дагы барды күтүп аткан нерсе ошо.
Азыр жооптуу киши жок, ар ким чар жайыт болуп кетип атат. Ошон үчүн баардыгы эл күтүп атат, бир киши жооп берип, бир киши кыргыз мамлекетин жогору чыгарышы. Мына биз 10 жыл, 15 жылдан бери көрүп атабыз. Парламент башкаруу деген бийликте депутаттар фракция болуп алып, жоопкерчилиги жок. Жыл сайын министр алмашып, министр айдалып, анан кийин жооп берген адам жок болуп атат. Баягы кыргыз айтмакчы, койчу көп болсо коер алмайт дегендей сөз болуп атат. Эми бир адам башкарса, өкмөттү дагы, мамлекетти дагы бир адам башкарса, жоопкерчилик ошол бир адамда болот. Баягындай фракция болуп, райондорду, министрликтерди бөлүп алып, ар ким өзүнүн кадрын коём деген партиялар бири-бирине талашпайт. Президенттик шайлоого жакын бул долбоордун каралып атканы конституциялык долбоордун. Бул элдин талабы болуп атат. Себеби эл ушуну каалап атат. Октябрь айында болгон толкундоолор бекер жеринен болгон жок бул. Ушу элдин сунушу, элдин талабы болуп турат. Ошондуктан бул конституциялык долбоорду азыр президенттик аппараттан, парламенттен көптөгөн кеңештин комиссиялары түзүлүп, алар каралып атат. Ал колдоо таап калса, эгер биз ошо президенттик башкарууну каалайт элек. Себеби көпчүлүктүн каалоосу ушуну, элдин талабы ушул болуп турат да. Бюджеттин чектелүү экендигин эске алып, референдумду өткөрүү күнүн 2021 жылдын 10 январында дайындалган президенттик шайлоону өткөрүү күнү менен бириктирүү сунушталган. Эске салсак, өлкө эгемендикти алгандан бери алгачкы баш мыйзам 1993 жылы 5 май күнү кабыл алынып, бул аралыкта бир нече ирет өзгөртүлгөн. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.